Менин атым Долдурбек уулу Элеман. Мен 7-классыман бери спорттун эркин күрөш түрү менен машыгып келем. Биринчиден ушу ден соолукка кам көрөбүз. Ден соолукка кам көргөндөй өзүбүз мусулман болгондон кийин Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннетинен келген дарылануу жолун тандамакмын. Мен ушу тандап келем уже Сеннамет клиникасы ачылгандан бери. Хижама деген бул биринчиден ошо мен кандай десем, угуп эле жүргөн эмес, өзүм денем менен сезип жүрөм. Буну денең чыңдалат. Бул иммунитетти да көтөрүшүнө себеп болот. Ошон үчүн муну хижама алгандан кийин мен өзүмдү жеңил сезем. Мындай машыгууларда кичине жана кандай десем, шалдырап, орусча айтканда вялость болбойт да. Чымыр жүрөсүң да. Ошол жагы менен бул хижаманы алып жүргөнүмө 5 жыл болду. Ушу 5 жылдан бери ушул жолду тандап келем да, ар дайым. Хижаманы деген мен ушул Сеннамет клиникасы ачылгандан баштап бир гана ушу Сеннаметке келем. Бул жерде ошол именно хижама тармагын окуп келген адистер бар. Сертифицированный деп коет ошондой. Бул жерде биринчиден санитарно-гигиенический нормаларга соответствует баары. Негизи ушу көптөгөн спорттун единоборство менен машыгып жүргөн спортсмендерге кайрылып кетмекмин. Хижаманы ушул мелдештин алдында 2 жума калабы, 20 күн калганда келип хижама кылдырып койсо кичине өзүнүн жана кандай десем, напряженность түшөт да, напряженность түшүп өзүн жеңил сезет. Ошон үчүн мен ар дайым келип турам. Негизи мелдеш болбосо деле бир 3 айда бир келип турган жакшы деп ойлойм да. Ошону баарына менин советим ушу болмок да.